Саламатсыңарбы баарыңарга. Азыр бүгүн квадраттык теңдемелер, квадраттык барабарсыздыктар жөнүндө сабак өтүшүн бир окуучу сурады, атайын суранып. Улам эле бир квадраттык теңдемени чыгарып берсем, улам эле бирөөнү көтөрүп келет да, туура эмес кылыпча. Окшош эле. Мен ушундай бир видео урок, видео сабак жасагым келди. Баардык квадраттык барабарсыздыктардын баарын чыгаргандай да. Темабыз квадраттык барабарсыздыктар. Квадраттык теңдеме деген эмне? Бул деген классический формуласы ax квадрат кошулган bx кошулган c барабар 0 деп турабы. Бул квадраттык теңдеме. Барабарсыздыктар эмне болушу мүмкүн? 0дон чоң болушу мүмкүн. 0го барабар же чоң болушу мүмкүн. 0дон кичинекей болушу мүмкүн. Кичинекей болушу мүмкүн же 0го барабар же кичинекей болушу мүмкүн. Эми биз билебиз да, бул квадраттык барабарсыздык болуп аткандан кийин а 0го барабар болуш керек. 0го барабар болсо бул эмне болуп калат? Жөнөкөй эле сызыктуу барабарсыздык болуп калат. Демек, а 0го барабар эмес. Эми ушуну бардык случайларын карайлык. Квадраттык теңдемени чыгарганды билесиңер деп эсептейин. Квадраттык теңдеме жөнүндө айта кетсек, эгер дискриминант 0дон чоң болсо, дискриминант 0го барабар болсо, анан дискриминант 0дон кичинекей болсо деген 3 пункт бар. Дискриминант 0дон чоң болсо, эки жооп чыгат бул жерде. x1, x2. Дискриминант 0го барабар болсо, x деген 1 эле жооп чыгат да, x0 деген. Ал эми дискриминант 0дон кичинекей болсо, бул эмне деген сөз? Жооп жок деген сөз. Жооп жок деген графикте кандай болот? Бул жер x, y болсо, бул жер x болсо, квадрат теңдеменин графиги мындай өйдө карайт да, же ылдый карайт да. Демек, же болсо кандай болушу мүмкүн? Же мындай болушу мүмкүн, же мындай болушу мүмкүн. Же болсо мындай болушу мүмкүн, болсо мындай болушу мүмкүн. Эгер а деген 0дон чоң болсо, парабола өйдө жакта карайт. А деген 0дон кичинекей болсо, парабола ылдый жакта карайт. Эми морекчеде кызыл менен белгиленген нерсе, бул деген эмне? Бул x-тин өйдө жагында. X-ти кесип өтпөйт да. Бул деген кайсы случайда? Бул деген дискриминант кичинекей деген. Дискриминант кичинекей болсо, парабола деген x сызыгын кесип өтпөйт, же ылдый жакта, же өйдө жакта болот. Же эмне деген сөз? Же болсо x сызыгын кесип өтөт деген случайны карасак, бул сары линия. Бул бир жооп деген сөз да. X-н ордуна бир нерсе койсоң, y 0 болот деген сөз да. Демек, x-н ордуна бир эле x-ка бир эле жерден тиеп атат. Демек, бир эле жерден тиет деген сөз эмне деген сөз? X-н ордуна бир санды койсоң эле y 0 болуп, x-ка тиіп калат деген сөз. Y деген бул вертикальный линия. Вертикальный линия моинтип кичирейип отуруп 0 болгондо x да жатып калат деген сөз. Демек, бир эле жообу бар деген сөз эмне экен?
бир жообу бар деген x-ка тийип турат деген сөз да. Же өйдө жак тарап, же ылдый жак тарап. Бул деген дискриминант качан 0га барабар болгондо экен. Ал эми могу жашыл линияны карасак, эки жерден кесип өтүп атат да. Эки жерден кесип өтүп атат деген сөз эмне деген сөз экен? X'та эки жооп бар деген сөз экен. Биринчи жоопту койсоң дагы X'нын ордуна биринчи жоопту койсоң да экинчи жоопту койсоң, y 0 болот экен. То есть жана айтып өткөндөй эле X'нын үстүндө жатып калат экен. Y 0 деген сөз да X деген сөз туурабы? X'нын үстүнө жатат деген сөз. Демек, бул учурда дискриминант 0дон чоң дегенди билдирет экен. Могу жашыл линиялар дискриминант 0дон чоң деген сөз экен. Дискриминант 0дон чоң болсо эки жооп бар экен. Аны болсо көрдүк кандай кесип өтөт могу жашыл линияларда. Дискриминант 0га барабар болсо сары линиялар бул эмне? Бир эле жерден тиет да. То есть X'нын ордуна бир эле санды койсоң, Y 0 болот деген сөз. Ал эми дискриминант 0дон кичинекей болсо, X менен такыр кездешпейт. Же өйдө жакта карап турат, же ылдый жакта карап турат деген сөз да. Всё. Ушул нерсени түшүнсөк, биз болгон квадраттык теңдеменин тамырларын чыгарганды үйрөнөбүз да. Так. Биринчи экиге бөлүп алалык. Анан биздин квадраттык теңдеме кандай эле? ax квадрат кошулган bx кошулган с. Эми ушунун случайларын карайлык да. Ушунун случай дегенде кандай? Эгерде a 0дон чоң болсо дегенди карайлык. Анан a 0дон кичинекей болсо дегенди карайлык. Анан ушул ар бир случайга, ар бир кездешүү, случай деген кыргызчасы эмне болот? Ар бир ушул мезгилине дагы өзүнчө дискриминанттын 3 случайы бар, дискриминанттын 3 моменти бар. 3 учуру бар. Кайсы учуру бар? Эгер дискриминант 0дон чоң болсо. Дагы дискриминант 0га барабар болсо, анан дискриминант 0дон кичинекей болсо. Бул жерде то же самое. Дал ошондой эле. Дискриминант 0дон кичинекей болсо, туурабы? Эми так, сыбыз калып калды, сын жазып коелук. Ушул случайлардан карайлык. Эгер ушул биздин функция биздин теңдешсиздикти y деп коюп коелук, Эгер биздин функция 0дон чоң болсо, эгер биздин функция 0дон чоң болсо, так, 0дон чоң болсо эмне болот экен? Дискриминант 0дон чоң болсо, a'быз 0дон чоң болсо, бул өйдө жакта карайт деген сөз да. Демек, могу x деген болсо, муну мындай кесип өтөт экен да, эки точкада. Жообу 2, x1, x2. Эгер y 0дон чоң боло турган болсо, эмне болуп калат?
Бизге 0-дон чоңу кайсы керек? О x'in өйдө жагында керек да турабы бизге. 0-дон чоң болсо, эки жерде кесип отурса, бизге кайсы жер керек? Орек жер менен орек жер керек турабы. Бизге ушул жер керек болсо, биз эмне кылабыз? Бул минус чекстен x деген элемент x деген ушул көптүктө жатат. Минус чекстен кайсыга чейин? x1ге чейин. Анан кошулган x2ден плюс чекске чейин. Ал эми дискриминант 0га барабар боло турган болсо, a 0-дон чоң болсо, өйдө жакта карайт. Бир эле точкада кездешет туурабы? Бизге эмне керек? Бизге 0-дон чоң болуш керек. Бизге 0-дон чоң болуш үчүн деген x менен кезилишпеси керек да. Бизге кесилишкен точкадан башкасы керек да. Кезилишкен точкадан башкасы минус чекстен кайсыга чейин? x 0 да кесилишсе, x 0га чейин, x 0 өзү кошулбайт, анан x 0дон плюс чекске чейин. Андан кийинкибиз болсо, дискриминант 0дон кичинекей боло турган болсо, кандай болуп калышы мүмкүн? A 0дон чоң болсо, x менен кезилишпейт деген сөз да. X менен kesилишпесе, анда эмне болот? X деген так эле кезилишпейт турбу? Бардык чыныгы сандарда да. Андан кийинки учурду карайлык. Эгер y 0га барабар же чоң болсо. 0га барабар же чоң болсо эмне деген сөз? Бизге могу биринчи кызыл линияларда турабы? Кызылдар керек да. Демек, бул ушул эле нерсе, бирок 4 чарчыга аша. Бул жер эмне деген сөз? Минус чекстен ошо x1 дагы кирет деген сөз да. Бул жерден x2 дагы кирет деген сөз. Ал эми a деген 0дон чоң, дискриминант 0га барабар болсо, бир эле жобу бар деген сөз да. Тамыры бар, эгер тамыр катары чыгарсак. Демек x 0 экен. Анда бул өзү эле айтып турбайбы? Бул и так эле 0дон чоң, өйдө жагында турат. X'ин өйдө жагында турат деген y деген эмне деген сөз? X'тин өйдө жагында турат деген бул 0дон чоң деген сөз да. 0дон чоң экен, и еще x дагы кирет экен. Демек, биз эмне десек болот? Ушул эле нерсени минус чекстен x 0га чейин, анан x 0дон плюс чекске чейин. Же болбосо кантип жазып койсок болот муну? Жөн эле бардык сандар да, чыныгы сандар. Анткени бул графикти карасак, бардыгы эле эмне? 0дон чоң же 0га барабар. X 0до просто 0га барабар. Эми муну чыгардыкпы? Эми үчүнчүсү эмне керек экен? Дискриминант 0дон кичинекей. Дискриминант 0дон кичинекей болсо, a 0дон чоң болсо эмне экен? Бул өйдөнү карап турат экен, x'ин өйдө жагында. И так эле бул эмне? Ошондой. И так эле бул жерде биздин y деген x огунун өйдө жагында жаткан үчүн и так эле 0дон чоң деген сөз туурабы? Демек, 0дон чоң деген сөздү эмне кылабыз? X деген бардык
бардык чыныгы сандар боло алат деген сөз да. Биз а 0дон чоң болгондо 3 учурду карабадыкпы? Дискриминант 0дон чоң, дискриминант 0 бар, дискриминант 0дон кичинекей. Ушу 3 учурда тең эмне экен? Дискриминант 3 учурда тең x'тын жоопторун таптык, кайсы сандар боло алат. Ал эми а 0дон кичинекей болсочу? А 0дон кичинекей болсо, по идее, негизи карабай деле койсок болот. Эмнеге? Анткени аны 0дон чоң кылыш үчүн минуска көбөйтөбүз. Минуска көбөйтүүсөк эле уже кайра эле а 0дон чоң болуп калат. Просто бизде эмне? Белгилери өзгөрүп кетет. Эми мисалы 7 0дон чоң болсо, муну минуска көбөйтүүсөк эмне болуп калат? Минус 7 0дон кичинекей болуп калат да. Ушул барабарсыздыктын белгиси өзгөрүп кетет да. Эми биз y 0дон чоңдорду карадык. Эми y 0дон кичинекейлерди карасак эмне? Y 0дон кичинекейлерди карасак деген бизге наоборот керек болуп калат да. 0дон кичинекей болуш үчүн бизге кайсы жер керек? Могу кызыл жер керек деп турабы? Бирок x y 0дон 0го барабар болуш керек. Демек, эмне дейбиз бул жерден? x1 менен x деген элементи x1 менен x2ге. Ушунун ортосунда жатат деген сөз да. Ал эми дискриминант 0го барабар болгон учур кайсы болот? Дискриминант 0го барабар болгон учур деген y деген 0дон кичинекей. Бул жерде y 0дон кичинекей эмес турбайбы? Максимум 0го барабар боло алат экен y, анткени x-ка тиет, анан өйдө жылып кетет экен. Демек, бул жерде эмне экен? X деген жооп жок дейбиз. Жооп жок деген эмне кылып коебуз? 0 кылып туруп үстүн чыгып коебуз. Ал эми дискриминант 0дон кичинекей болсо эмне экен? Дискриминант 0дон кичинекей болсо, x деген y-ыбыз деген эч качан а 0дон чоң болсо, анан дискриминант 0дон кичинекей болсо, y деген бардык жерде плюс турбайбы биздечи? X-тин өйдө жагында жатат. X-тин өйдө жагында бардыгы плюс деген сөз да. Y. Демек, бизге эмне керек эле? 0дон кичинекей. Демек, бул жерде дагы жооп жок деген сөз. Эми акыркы мезгилди карайлык. Y деген эмне? 0го барабар же кичинекей. 0го барабар же кичинекей десек, бул жерде эмне болот? x1 да кошулуп калат да. Кызылды карасак, 0го барабар болуш үчүн x1 деген точка да кошулат. x1 деген точка кошулат десек, биз эмне кылабыз? 4 бурчтук кашаны колдонобуз да. Ал эми дискриминант 0го барабар боло турган болсо, бизде кайсы точкада 0го барабар же кичинекей боло алат? Бир эле точкада x0 деген. Демек, бул жерде x деген только x 0го барабар болгондо гана да. Андан кийинки дискриминант 0дон кичинекей болгондо эмне болот экен?
А нолдон чоң, анан дискриминант нолдон кичинекей болгондо y дайыма плюс болот экен. X'nin өйдө жагында жатат да. Бизге бирок эмне керек эле? Нолдон кичинекей же барабар болуш үчүн. Демек бул жерде да жооп жок. Эми ушуну эле жазып эле кылып койсок, баардык дискриминантты чыгарган болуп эсептелебиз да. Анткени А-1 деген мезгилди карасак, учурду карасак, муну плюс кылып алыш үчүн -1ге көбөйтөбүз, анан А деген плюс болуп кетет дагы. Кайра эле ушул чыгып калат. Просто барабарсыздыктын белгиси өзгөрүп кетет. Тескери болуп кетет да. Демек, ушул эле нерселер жетиштүү. Бирок муну биз до конца чыгарып коелук. Дискриминант А деген 0дон кичинекей боло турган болсо, дискриминант 0дон чоң боло турган болсо, бул x1, x2 деген точкаларда кезилишет экен, ушул жерде кезип өтөт экен. Демек, эки жолу бар деген сөз экен. Эми бизге y 0дон чоң болгон учурун карасак, y 0дон чоң болгон учур кайсыл? Бул жерде карасак, x1 менен x2нын ортосу деген сөз да. Демек, аны кантип жазабыз? X деген таандык x1ден x2ге чейин дейбиз. Бул жерде барабар же чоң болсо, анда ошол эле нерсе просто x1 менен x2 кошулат деген сөздө туурабы? Ал эми y 0дон кичинекей дей турган болсок, бизге кайсы учурларда кичинекей? Бизге деген мындай кетти то. Бизге могу кызыл болгон учурларда кичинекей да. Кызыл болгон учурлар кичинекей болсо, ал кайсы учурлар? Минус чексизден x1ге чейин. Батпай калды, батырайлычы. X деген элемент минус чексизден x1ге чейин кошулат. x2ден плюс чекске чейин. Ал эми a 0дон кичинекей, ал эми y 0дон кичинекей же барабар дей турган болсок, анда кайсылар болуп калат? Ушул эле нерсе просто 4 бурчтук кашалар, анткени кошулат деген сөз да. То есть x1 дагы x2 дагы кирет деген сөз. Эми дискриминант 0го барабар боло турган болсо, a 0дон кичинекей боло турган болсо, ылдыйды карайт. Демек, биз кайсына карап атабыз? Y 0дон чоң боло турган болсо, бул y 0дон чоң боло албайт. Эмнеге? Анткени биздин y деген функциябыз x'тин ылдый жагында турат. Демек, бул жерде эмне деген сөз? Жооп жок деген сөз. Андан кийинкибиз y 0дон чоң же барабар дей турган болсок, бир эле точкада 0дон чоң же барабар. Кайсы точка бул? Кезилишкен точкасы. Бул кайсы точка дедик элек? X 0да кезилишсе да. X деген демек X 0го эле барабар деген сөз экен. Андан кийин y 0дон кичинекей боло турган болсо, бирок 0го барабар болбосун десек, анда морек жерде кызыл точка жок. Кызыл точкага чейин баардыгы деген сөз да. Демек, x деген элементи минус чексизден жок.
x деген минус чекстен x 0-га чейин кошулган. Кошулган кайсы болуп калат? X 0-дон плюс чекске чейин. Ал эми 0-га барабар же кичинекей дей турган болсок, бул и так эле 0-га барабар. Бул точкада анан кичинекей. То есть бардык экен, X деген бардык чыныгы сандардын боло алат дейбиз. Эң акыркысы дискриминант 0-дон кичинекей боло турган болсо, a деген 0-дон кичинекей боло турган болсо, демек жатамак чак эле болуп калат да. Эми бул жерде биринчи y 0-дон чоң деген керек экен. Бул жерде жооп жок. Неге? Анткени биздин y деген x'тин ылдый жагында жүрөт. Демек 0-дон кичинекей. Бул дагы 0-га барабар боло албайт. Ал эми акыркы жооп кандай болот? 0-дон кичинекей болсо дейт. Так эле биздики 0-дон кичинекей. Туурабы? Бул функцияны карасак 0-дон кичинекей. 0-дон кичинекей деген сөзүндө x'тин ылдый жагында жатат деген сөз. Демек бул жерде x деген бардык чыныгы сан боло алат. Ал эми 0-га барабар же кичинекей дей турган болсок, 0-га барабар же кичинекей дей турган болсок, 0-га барабар боло албайт, бирок эмне? По-любому кичинекей деген сөз. Бул дагы бардык чыныгы сандар боло алат деген сөз экен. Демек биз эмне кылдык? Бардык квадраттык теңдешсиздиктердин жоопторун чыгарып салдык деген сөз да. Ошону менен квадраттык барабарсыздыктардын жалпы жоопторун чыгардык. Бул жерден эмне проблема болушу мүмкүн? Биринчи тамырларын таап алыш проблема да. Мисалы, морек жерден ax квадрат кошулган bx плюс c барабарсыздыктын белгилери коюлса, биз 0-га барабар деп туруп, тамырларын таап алып туруп, анан ушул таблица боюнча жообун жазабыз. Эми таблицаны эч качан мындай жаттабаш керек да. Таблицаны эң негизгиси түшүнүп алыш керек. Дискриминант 0-дон кичинекей деген эмне деген сөз? Жооп бар деген эмне деген сөз? Жооп жок деген эмне деген сөз? Мисалы, y-ты кесип өтсө, ошо y-ты кесип өткөн точкалары ушу квадраттык теңдеменин тамыры деген сөз да. Кесип өтпөсө, анда дискриминант 0-дон кичинекей деген сөз. Ал эми дискриминант 0-га барабар болсо, бир эле точкадан кесип өтөт деген сөз да. Ошону менен квадраттык теңдешсиздиктердин алгачкы темасын аяктадык. Эми мындан кийин болсо ушуларга эсеп чыгаруу болмокчу. Өзүңөр чыгарсаңар болот. Мен кийинчерээк кошом.